17 апрель Кыргыз-Түрк Манас университетинде 1-улуттук курут фестивали болгону турат. Алдыда да кандай кызыктар болот, баардыгыбыз бирге күбө бололу. Улуттук курут фестивали Кыргызстанда алгачкы ирет өткөрүлдү. Фестивалдын негизги максаты кыргыз ашканасын, салт санасын кеңири жайылтуу, аны сактоо жана мындан ары өнүктүрүү болуп саналат. Фестивалдын алкагында эң мыкты курут сынагы өткөрүлүп, ага Кыргызстандын 7 дубандан келген катышуучулар куруттун бир канча түрүн сатыкка коюшту. Баткен областында эле районунан келген атым Малдашов Алтынай. Курут боюнча ярмаркага келди. Kuruttardın akıl türlerini жасап geldik. Жақсы өтіп атат kurutlarımız. Биздин бул Алайкул компаниясы, это бул натуральный продукты, Нокураба кыргыздын тамагы. Бул курут напитогун буну муздак түрүндө, анан ысык түрүндө да ичсе болот биздин продуктуну. Бүгүнкү бул уюштуруучу Манас Түрк университети бул бизди чакырып, биз келип ошол аябай ыраазыбыз, аябай жакшы чоң маареке болуп атат. Адыгенде эле ушул фестивалдын уюштуруучуларына ыраазычылык билдиргим келет. Себеби ушундай чаралар менен биз укумдан тукумга берилчү ата-баба мурастарын, каада салттарды чоң жардам берет деп ойлойм. Ушундай иш-чара. Менин куруттарымдын өзгөчөлүгү эмнеде деп ойлойм. Биринчиден эле эң негизгиси таза биодон жасалат. Андан кийин тузун азыраак кошом, себеби туз организм канчалык көп колдонсо ошончолук таштар пайда болот деген сөз бар эмеспи. Андан кийин жаңы түрү ышталган курутtu жасай баштадык. Иш-чарага Бишкек шаарынын тургундары, чет жерден келген коноктор, жаш бөбөктөр катышты. Курут бир гана кыргыз ашканасынын көркү болбостон, анын даамы токчулукту, жайлоонун жытын, эненин мээримин эске салат дешет коноктор. Курут дегенде менин эсиме эмне келет? Курут дегенде мен кичинекей кезим биздин кородогу жайылган куруттар өзгөчө жайлоодогу балалыкты эске салат. Андыктан курут фестивали дайыма өтүп турса абдан жакшы болмок. Себеп дегенде чындыгында курутту жаман көргөн адам менин оюмча жокко эсе. Манас университетинде иштеймин. Бизде бүгүн курут фестивали өтүп жатат. Кудай буйруса биринчи жана акыркы эмес, менин оюмча эң мыкты деңгээлде өтүп жатат. Бүгүнкү курут фестиваль мага абдан жакты. Буякта ар кандай куруттар бар. Бар экен көрдүм, жана мага оюндар жакты. Kurut var değil mi? Kurut yedin mi hiç? Evet. Yedin değil mi? Beğendin mi? Evet. Güzel değil mi? Güzel mi? Evet. Tatlı mı yoksa biraz tuzlu mu? Андан соң калыстар тобу сынактын катышуучуларын стол жасалгасына, анын тазалыгына, даамына карап, сынактын жеңүүчүлөрүн аныкташты. Кана ортого эжеке, Назир эжеке, ортого чыгабыз. Эл кол чабат, сүрөткө чыгабыз. Келиңиздер, кол чабып. Фестиваль улуттук оюндар, ыр-бий, күлкү тамаша менен коштолду. Саамалык туризм департаментинин жана Кыргыз-Түрк Манас университетинин колдоосу негизинде өткөрүлдү. Өзүбүздүн баалуулуктарыбызды көтөрүп чыкпасак, бул барган сайын жок болуп бара жаткан нерсе. Ошондуктан биз бул нерсени көтөрүп чыкканга чын жүрөктөн макул болуп, андан кийин өзүмдүн теке пиар командамды түзүп, бул иш-чараны колдоп баштадым. Bugün Manas Üniversitesi olarak çok güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptık. Bundan dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum. Kırgızistan'da Orta Asya'nın zengin mutfak kültürüne sahip ülkelerinden birisi. Biz bu sene birincisini düzenlediğimiz bu ulusal Kurut Festivali sayesinde yerel mutfak kültürünü Kırgızistan'da daha etkin bir şekilde tanıtmak, yaygınlaştırmayı amaçladık. Bu vesileyle Kırgızistan'ın 7 farklı bölgesinden 50'ye yakın firma bu önemli organizasyonu da katılımcı olarak yer aldı. Üniversitemizi ziyaret etti, stand açtı. Эске сала кетсек, бул иш-чара Кыргыз-Түрк Манас университетинин туризм жана тамак аш бөлүмүнүн студенти Айза Мараеванын дипломдук иши болчу. Айзора Иманалиева, Арстан Дукуев, Кыргыз-Түрк Манас университети.